Салам, мен белгилүү продюсердин кызымын. Атым Алиша. Атам шоу-бизнес тармагында эмгектенет жана үйдө белгилүү шоумендердин катышуусунда кечелерди уюштуруп турат. Бир күнү ретро стилде, бир күнү жомоктогу каармандар, дагы биринде жаныбарлардын костюмдары менен жана башка кызыктуу кечелер үйүбүздө дайыма кайталанат. Торт менен чай ичүү жөнөкөй, бири-бирин укпаган, бирок ынтымактуу компанияда өтөт. Андай кечелердин көпчүлүк учурунда мен бөлмөмөн чыкпай музыка угуп өткөрөм. Кээ бир күндөрү мени менен сүйлөшүп, сүрөткө түшкөнү кайбирлери комнатама келишет. Мага деп алган коозуктарын берип, селфиге түшөбүз. Кол тамгасын калтырышат. Мурунку белгилүүлөрдүн артынан таанысам да, жаштарын толук тааный бербейм. Мышыгыбызды ойнотуп жаткан, наушник менен музыка угуп отурган дагы кызыктуу сүрөттөрүмдү Инстаграмдагы баракчама жүктөп коем. Белгилүү адамдар менен түшкөндүктөн 3 миллионго чейинки катталуучуларым бар. Ошондуктан менин күнүмдүк керектөөмө жеткидей акча түшүп турат. Бир жолу Зари менен жигити тууралуу сүйлөштүк. Сен сулуусуң, келбетиң курчактыкындай. Ал артыңдан чуркап сүйүүсүн далилдегенге чейин сен сезимиңди айтпа деп кеңеш берди. Сүйүнгөндөн акыркы модадагы кофтасын берди. Күйөрмандар мурдагыдай болбой калганын, ырлардын мааниси кеткенин айтып, даттанып, Эмилиен келди. Ал учурда бир топ кызуу болчу. Эптеп алдап кроватима уктатып койдум. Жакында эле костюмдардын кечеси болду. Анда бири-бирин тааныбагандай болуп кийиниш керек эле. Кеченин акырында көпчүлүгү өздөрүн жашыра албагандай акыбалга жетип калышыптыр. Ким кандай кийинип келгени мен үчүн абдан кызык болду. Үйдү айланып карап жүрүп көпчүлүгүн тааныдым. Вампирдин костюмун кийген Билли. Бурчта банандыкын кийип Меди уктап жатат. Ажатканада раковинаны кучактап Лео отурат. Ашканадан болсо маскасы жок Жастинди таптым. Бетине упаны шашыла сээп жатыптыр. Конор Макгрегордун ролунда болгондуктан упаны аппак кылып шыбануу костюмдун бир бөлүгү болсо керек. Сени тааныдым, дегичекти. Бул жерде экенимди эч кимге айтпа, деп маскасын шашып кийди. Акырын шыбырап, сен Жастинсиң десем, көзүн бакырайтып күлүп туруп, башын ийкеп концертке чакыруу барагын сунду. Артынан сага сакал жарашат экен деп кыйкырсам, мага карабай колун силкти да өрдөк басыш менен басып элге аралашып кетти. Мен дайыма белгилүүлөрдү үйдөн жолуктурам. Көпчүлүгү менин атымды билишпейт, а мен кимдин ким экенин жакшы билем. Эгерде менин айткандарым жакса, класс басып, каналга жазылыңыздар. Салам, менин атым Нуржан. Менин эгизим бар, анын аты Айжан. Биз 18 жаштабыз. Биз бири-бирибизге абдан окшошпуз. Кээде туугандарыбыз да бизди алмаштырып алышат. Айжан мага караганда тыңыраак жана позитивдүүрөөк, бирок экөөбүздүн табитибиз окшош. Ошондуктан экөөбүз тең бир балага ашык болуп калдык. Айжан азырынча аны билбейт. Өзүм деле жакында билип калдым. Окуя мындай болду. Бир нече ай мурун социалдык түйүндөрдүн биринде бир бала менен таанышып калдым. Ал мага дароо эле жакты. Экөөбүз жолугуп көрүүнү чечтик. Ал татынакай, акылдуу жана мамилечил экен. Кыскача айтканда, менин кыялымдагы мырза болуп чыга келди. Анын аты Максат болчу. Ал мени күндөн күнгө өзүнө тартып, акыры ага абдан ашык болуп калганымды байкадым. Анан албетте өзүмдүн сүйүнүчтүү кабарымды сиңдим менен бөлүшкүм келди. Ал дагы бир жигит менен сүйлөшө баштаганын айтып берди. Эң кызыктуусу, анын аты да Максат экен. Бирок биз буга көп деле маани берген жокпуз. Сүйүнүчтөн каткырып коюп отурдук. Андан кийин бири-бирибиздин жигиттерибизди тааныштырууну чечтик. Бирок деги бир жолуга албай койдук. Же менин жигитимдин жумуштары чыгып калат, же Айжандын жигити бошобой калат. Бирок биз көп башыбызды ооруткан жокпуз. Бир күнү албетте жолугабыз да деп ойлоп жаттык. Жигиттерибиз жөнүндө сүйлөшүп жатканда, бир адам жөнүндө айтып жаткандай сыяктанчу. Алардын окшош болгондоруна сүйүнүп койгонубузчу. Ошентип, экөөбүз тең сүйүүгө мас болуп жүрүп, канча убакыт өткөнүн да байкабай калыптырбыз. Бирок бир жума мурун жаман жагдайга туш болдум. Чындык экенине азыр деле толугу менен ишене албайм. Бир кафенин жанынан өтүп баратып, Айжан менен менин жигитим Максатты көрүп калдым. Алгач сүйүнүп, аларга чууркап барып, бул менин жигитим да деп тааныштыргым келди. Бирок алардын бири-бирине жылмайып, сүйүшкөндөрдөй болуп отургандарын көрүп, мен баардыгын түшүндүм. Экөөбүздүн айтып түгөтө албай аткан эки башка жигиттерибиз бир адам болуп чыга келди. Кечинде жиним менен Максаттан бул жагдайды түшүндүрүп берүүсүн талап кылдым. Ал танган да жок. Көрсө, ал бизди мурдатан эле таанычу экен. Бирок анын тамашасы узай берип, акыр аягында кантип бүтүрөөрүн өзү да билбей калыптыр. Мен дароо аны менен мамилемди үздүм. Андан кийин сиңдиме бүт баарын төкпөй чачып айтып берейин деп чалсам, ал телефонду албай койду. Ал мындай кылбайт эле, кызыктай сезимдер жүрөгүмдөн кетпей койду.
Бир күндөн кийин Айжан мага өзү чалды. Үнү кайгылуу. Баштаганда эле ыйлап, актанып, кечирим сурап атты. Түшүнбөй эле эмне деп айтып аткандарын угуп жаттым. Угуп бүткөндөн кийин эмне кыларымды да билбей калдым. Көрсө Айжан максаттын калпын мурун эле билип калыптыр. Бирок ага карабай аны менен сүйлөшүп жүрө бериптир. Бир күнү экөөбүздөн бирөөнү тандап алат да деп акырына чейин күтүп жүргөн экен. Тике сөз менен дагы, кыйыр сөз менен дагы жыйынтыктаса, максатына жеткен жок. Айжан максаттын дагы бир кыз менен сүйлөшүп жүргөнүн өз көзү менен көрүп калыптыр. Ал албетте ката кылды. Бирок мен ага таарынбайм. Бул жагдайда максаттан башка күнөөлүү адам жок. Себеби анын тамашасы Айжан экөөбүздүн жылуу бир туугандык мамилебизди бузуп сала жаздады. Соңунда бул жагдай экөөбүзгө тең чоң бир сабак болуп берди. Мындан кийин жигиттер менен сүйлөшөрдө өтө сак мамиле кылып калдык. Бул окуяга сиздин пикириңиз кандай? Өзүңөрдүн кызыктуу окуяларыңар болсо, биздин электрондук почтага жөнөткүлө. Балким силердин окуяңар кимдир бирөөгө жардам берип, же үлгү болуп калар. Саламатсыңарбы? Менин атым Зарина. Мен апам менен жашайм. Биздин Том аттуу мышыгыбыз да бар. Атам мен 5 жашка чыкканда каза болгон экен. Апам бизде эч нерсеге муктаж болбосун деп абдан көп иштейт. Өзүм 9-класста окуйм. Апам экөөбүз бири-бирибизге эң жакшы достор сыяктуу мамиле кылабыз. Бирок ал чындыгында эле абдан көп иштейт. Кээде мен уктап калгандан кийин үйгө келет. Жакында апамды кызматынан көтөрүшүп, жаңы районго көчкөнбүз. Ал дагы деле көп иштейт. Бир нече ай мурун мени менен кызык окуя болду. Апам жумушта бир аз кармалып калаарын айтты. Үйдө зерикпейин деп, мышыгымды алып алып, үйүбүздөн алыс эмес парк жака сейилдөөгө чыктык. Скамейкада отургам. Карасам, мышыгым бир бакка чыгып алыптыр. Мен аны алып түшүрө албай койдум. Бакка чыгайын десем, бийиктиктен корком. Аңгыча жанымдан өтүп бараткан бир жигит жардам берейин деди. Мышыгымды алып түшкөндөн кийин, "Сен бул жакта жашабайсың го? Мен сени таанымакмын" деди. Аны менен тааныштым. Аты Дастан. Жашы мени менен тең экен. Ал сүйкүмдүү, мамилечил жана жагымдуу бала экен. Сүйлөшүп отуруп, канча убакыт өтүп кеткенин билбей калыптырмын. Караңгы кирип бараткан. Дастан мени үйүңө узатып коеюн деди. Жолдо баратканда ал өзүнүн үйүн көрсөттү. Мен карагандан кийин өз көздөрүмө ишенбей кеттим. Ал жакта апам бейтааныш киши менен сүйлөшүп турган экен. Дастан ал киши анын атасы, жанында турган аял анын таанышы экенин айтты. Алар жарым жылдан бери сүйлөшүп жүрүшөт деди. Мен шок болуп калдым. Дастан ал аялдын менин апам экенин угуп шок болду. Мен үйгө качкан бойдон кеттим. Башында апама менден бул сырды катканы үчүн жиним келип жүрдү. Бир нече күн ага такыр көңүл бурбай койдум. Апам ар түрдүү жол менен өзүнүн сырынын себебин түшүндүргүсү келди, бирок мен аны такыр укпай койдум. Андан кийин түшүндүм. Кичинекей баладай болуп жөнү жок таарынып атыптырмын. Көрсө, атам каза болбой эле бизди таштап башка айылга кетип калыптыр. Апам болсо мени кайгырып жүрбөсүн деп бул сырды мага айтпаптыр. Мен апамдын жаңы сүйгөнү менен тааныштым. Анын баласы Дастан менен болсо тааныш элем. Биз бири-бирибизге конокко көп жолу барып келдик. Дастан экөөбүздүн кызыкчылыктарыбыз окшош. Апам менен Дастандын атасы үйлөнгөндөн кийин алардын үйүнө көчүп бардык. Азыр баарыбыз чогуу жашайбыз. Жана менин эми тең туш иним бар. Салам достор. Жакында менин жашоомдо бир окуя болду. Ал окуядан кийин жакындарыма мамилем толугу менен өзгөрдү. Менин атым Мээрим. Мен атамды абдан жакшы көрөм. Ал мени жалгыз өстүргөн. Апам эрте эле каза болуп калган экен. Атам мага ата дагы, апа дагы болуп берди. Кээ бирде аны "Апамго" деп жиннетием. 2-3 жумушта иштеп, андан сырткары мени мектепке алып барып, кайра алып келгенге жетишчү. Сабактарыма да жардам берип, мага үлгүлүү жүрүштүрүш үчүн баардык мектептин алдында сыйлашканда абдан кубанган. Акыркы коңгуроо да болду. Атам бул күндө мени менен чогуу болгонуна абдан сүйүндүм. Ошентип студенттик күндөр да келди. Абдан көңүлдүү убак эле. Аудиторияларда жаныбыз тынбай ары бери чуркап, ишембиликтерди жыйнап, тазалап, кыздар менен балдарды талкуулап, күндөр өтө берди. Баардык кыздардан Алина менен абдан жакын достоштум. Ал абдан сулуу жана мага дайыма боору кертик менен мамиле кылчу. Кыйын экзамендерге чогуу даярданып, ар кандай дүкөндөрдү кыдырып, ар кайсы нерсени сүйлөшүп жүрө берер элек. Бир күнү аны үйүмө чакырдым. Тапшырмаларды аткаргандан кийин сүт коктейль жасайбыз деп чечтик. Атам келгенде биз конок бөлмөсүндө отурганбыз. Ал кирди дагы сенейип катып калды. Мен ага дос кызым келет деп эскертпегендигим үчүн оңтойсуз абалда калды болуш керек деп ойлодум. Мен атама Алинаны тааныштырдым. Алар бири-бирине баш ийкешти, бирок Алина өзүн бир кызыктай алып баштаганын байкап калдым.
Мен Алинаны узаткандан кийин кечки тамакка атам экөөбүз чогуу отурдук. Атам Алина жөнүндө сурай баштады. Албетте, ал биздин үйдө болду да. Университеттеги эң биринчи досум болгон үчүн сурап атат да деп койдум. Бирок университетте Алина дагы атам жөнүндө сурады. Ошондон кийин ал менин үйүмө көп келчү болду. Бир жолу тапшырма аткарып атсак, атам жаныбызга келди. Мага такыр көңүл бөлбөй экөө сүйлөшүп башташсагы, шек санай баштадым. Атамды Алинадан кызгана баштадым. Болбогон эле себеп таап, аны шашып узатып ийдим. Кийинки дем алышта биздин группа пикникке чыгат болчук. Алина ооруп атам деп баруудан баш тартты. Мен ансыз деле барам деп чечтим. Үйдө телефонумду унутуп койгонумду эстеп өзүмө абдан жиним келди. Таксиден секирип түшүп, үйдүн жанында атамдын машинасы токтоп турганын көрдүм. Ал бул убакта жумушта болуш керек болчу. Эмнегедир үйгө тынч кирип бардым. Өзүмдүн бөлмөмдөн телефонумду алып, чыгып баратып коридордон сүлгүгө гана оронгон Алинаны көрүп калдым. Ал душтан чыгып бараттыр. Мени телефонум менен көрүп, ал дагы катып туруп калды. Андан кийин артынан атам чыгып, "Мээрим" дегенге гана жетишти. Мен бакырып чакырбай эле, унчукпай үйдөн чыгып кеттим. 10 мүнөткө жетпей алар да артыман чыгышты. Бир нерсени түшүндүргөнгө аракет кылып жатышты, бирок мен түшүнгүм келген жок. Алина мени күтүп турган таксиге отуруп кетип калды. Атам дагы унчукпаганыма чыдабай жумушуна кетти. Үйдө дубалды караган бойдон көпкө отурдум. Атам үйгө кайтып, күнөөлүү түрү менен ашкана бөлмөсүнө кирип кетти. Мен ага баардык нерсени кыйкырып, бетине айтсам дагы мага жооп бере албасын сезип аттым. Бир убакта чыдабай, "Кандайча?" деп жиним менен кыйкырдым. Атам бир топ убакытка үн каткан жок. Оор үшкүрүндү да баардыгын айтып берди. Көрсө, алар мен Алина менен дос болгонго чейин эле интернетте таанышышып, сүйлөшө башташыптыр. Ортолорунда мен чыгып каларымды күтүшкөн эмес экен. Кызганыч, жиним менен кошо таң калуум да артып баратты. Ошол замат атам, "Сенин бир сөзүң, мен аны менен такыр сүйлөшпөй коем" деди. Ошондо баардыгы ордуна келди. Мен боорукер, камкор атамды кайра көрдүм. Ал мен үчүн канчалаган нерседен баш тартты. Мен "Сиз бактылуусузбу?" деп сурадым. Ал Алина менен өзүн абдан жакшы сезерин айтты. Мен ошондо атамды кечиришим керектигин түшүндүм. Алина болсо уялганынан башка бөлүмгө которулуу жөнүндө арыз жазып коюптур. Мен аны которулуштун кереги жок экенине ынандырдым. Биз абдан жакшы достордон болчук. Бири-бирибизди абдан жакшы түшүнчүк. Ошондон уламбы билбейм, мен аны өзүмдүн үйүмдө кабыл ала алдым. Салам, менин атым Тахмина. Мен силерге өзүмдүн жашоомдон силерге сабак болчу бир окуя айтып берейин. Маселенин баары менин ишенчээктигимде эле. Ошонун айынан менин эң жакын адамдарымдан оор сокку алдым. Кичинекей кезимден бери эле музыка жашоомдун эң маанилүү бөлүгү эле. Музыкасыз өзүмдү жоготуп алчудай сезчүмүн. Ырдаганды жана ыр жазууну абдан жакшы көрөм. Кичинекей кезимде ата энем муну жөнөкөй эрмек катары санашса, чоңойгон кезимде таптакыр каршы туруп алышты. Алардын ою боюнча ырчылык кыз бала үчүн олуттуу профессия эмес. Тайжем гана менин дареметимди байкап, талантымды көрүп, дайыма колдоп турду. Ага абдан ыраазымын. Ал ата энемдин оюн да өзгөртө алды. Үй бүлөлүк макулдашмадан кийин вокал боюнча курска жазылдым. Сүйүнүчүмдө чек жок эле. Жаңы досторду да таптым. Мына ошол жактан мен ага жолуктум. Менин жүрөгүмдү багындыра алган жалгыз адамды. Ар бир жолугуу сайын ага сүйүүм күчөй берди. Анын үнү дагы өзгөчө сезилчү. Камкор, ачык айрым болчу. Харизмасы менен мени багындырып алды. Баса ал дагы таанымал ырчы болууну каалачу. Аны менен эң сонун убакыт өткөзчүмүн. Кээде курстардан кийин мен үйүмдө музыка окуп калып калар элек. Анын энергетикасынан эргүү алып, ыр жазганды абдан жакшы көрчүмүн. Өзгөчө ал гитара черткенде. Биздин ортобуздагы сүйүүбүзгө арнап ыр да чыгардык. Ал орток эмгегибиз эле. Социалдык тармактардын бирине жүктөдүк. Жүктөр, замат, көрүүлөр жана рейтинг абдан бат эле өсүп кетти. Биз болуп жаткандарга абдан кубанып жаттык. Анын популярдуулугу өсүп, көчөдөн да тааный башташты. Баардыгы жакшы эле кетип аткан. Эч кандай жаман ой да башыма келбептир. Бирок бир күнү мен үйүмдө болчубуз. Ал телефонун унутуп чыгып кеткен. Көптөгөн билдирүүлөр келерди. Кызыгуум артып кетти да, телефонун алып карай баштадым. Ар кандай кыздардан келген каттар мени шок кылды. Көз жашымды жана эмоцияларымды кармай албай калдым. Албетте ал кайтып келгенде бүт баардыгын түшүндүрүп берүүсүн талап кылдым. Ал таңган да жок. Ушул окуядан кийин менин кызганычымдын айынан көп уруш талаштар боло баштады. Ал мен тааныбаган таптакыр башка адамга өзгөрдү. Мен ишенчээк болчумун. Такдан кадамды өзгөртө албайт деп ойлочумун. Жаңылыптырмын. Нуржигит өтө орой, өзүн өзү сүйгөн жана боюн көтөргөн,
адам боло баштады. Анын айланасында мен тааныбаган көп кыздар да пайда болду. Мен аны дайыма актачумун. Себеби мен аны сүйчүмүн да. Бир жолу Сейилбакта менин балалык досумду көрүп калдык. Аларды бири-бирине тааныштырдым. Ал абалыбызды сурашкандан кийин жазышабыз да деп тарап кеттик. Биринчи жолугушууда эле экөөнүн ортосунда бир нерсе болгондой сездим. Кийинки күнү эле жигитим социалдык тармакта ага жазылып алыптыр. Бири-биринин сүрөттөрүнө лайк басышып, комментарий да калтырышыптыр. Бул абал мени бир аз ойлондурду. Бирок ал кыз менин балалык досум да. Нуржигитке да абдан ишенчүмүн. Кечинде өзүмдү алаксытайын деп телевизорду күйгүздүм. Ал жакта Нуржигит интервью берип жаткан экен. Ал биздин орток ырдын жалгыз автору менмин деп маалымат берип атты. Бизди атактуулукка жеткизген ошол ырдын. Уккан кулактарыма ишене албай аябай жиним келди. Эшикке чуркап чыктым. Шаарыбыздын борбордук көчөлөрүнө кантип келип калганымды байкабай калыптырмын. Бир ресторандын жанынан өтүп баратып, Нуржигитти ошол балалык дос кызым менен чогуу отурганын көрүп калдым. Жанашып отурушуп, бир нерсени сүйлөшүп атышкан. Бир убакта күлүшүп башташты. Бул мага 2 эсе катуураак сокку болду. Көңүлүм калды. Менин эң жакын адамдарым мага ушундай ырайымсыз мамиле кылышаары үч уктасам да түшүмө кирбейт эле. Көз жаштарымды кармай албай калдым. Болгондордун баарынан кийин мага баары бир болуп калды. Мектепти таштадым. Жакындарым менен да сүйлөшпөй калдым. Өзүмдү сырткы дүйнөдөн тосмолоп салдым. Музыканы дагы, ыр жазууну дагы таштадым. Өч алуунун ар кандай жолдорун ойлондум. Бул окуянын эч нерсесин калтырбай, баардык сырларымды билген тайэжеме айтып бердим. Өч алуу пландарым жөнүндө. Тайэжем, өч алуу жаман мотивация. Мен сенин ордуңда болсом, өзүмдүн эң мыкты версиясы болууга аракет кылып, аны кылган иштерине өтө өкүндүрмөкмүн. Андан ары да өзүмдү дагы өнүктүрүп, келечегиме кам көрмөкмүн. Бул сөздөр мени абдан шыктандырды. Тайэжем дайыма эң керектүү сөздөрдү табып айтат эле. Өзүмө эч качан өткөн ишке өкүнбөйм. Өзүм жана келечегим үчүн колуман келген баардык нерсени кылам, деп сөз берди. Мен вокал курстарында дагы көбүрөөк тырышып окуй баштадым. Өзүмдүн ырларымды да жаздырып аттым. Көп өтпөй биринчи альбомум жарык көрдү. Публика мени кабыл алып, ырларым хиттерге айлана баштады. Өзүмө ошондо чындап ишендим. Качан өзүмдү бактылуу сезе баштаганда, мурунку жигитим кайра жашоомдо пайда болуп алды. Күнүгө чалып, жазып, гүл берип, бирок ал мен үчүн өткөн чакта калган. Мен ансыз деле бактылуу болууну үйрөнүп калгам. Эми жашоо спутнигин тандоодо өтө дыккат мамиле кылып калдым.